Саламаттыкты сактоо министринин бүгүнкү 21 февралдагы маалыматына караганда кечээден бери Кыргызстанда бул инфекциядан 2 адам каза болду. Жалпысынан өлкөдө коронавирустан көз жумгандардын расмий саны 2946 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирус менен дагы 15 адам катталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында. Өлкөдө коронавирус жуккандардын расмий катталган саны 200 миңден ашты. Кыргызстанда COVID-19дун 4-токунун башталганы 12 январда расмий айтылган. 19 январда катталгандар 870ке жеткен. Андан бери көрсөткүч төмөндөдө. Адистер расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай жатканын, ооругандар да каза болгондор да андан көбүрөөк экенин айтып келишет. Жалал Абад шаарында Медикана плюс диагностикалык лабораториясынын IT коддору менен жыйынтыгын таза чыккан ПЦР анализдерин жасалма электрондук сертификаттарын даярдагандар аныкталды. Факты кылмыш жаза кодексинин 379-беренесинин 1-бөлүмү боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Аталган лабораториянын өкүлдөрү авиакассада иштегендер менен алдын ала сүйлөшүп алып, Кыргызстандын чегинен тышкары жүргөн жарандарга жасалма ПЦР анализдерин сатып жүрүшкөн. Тесттин бланкасы 1100 сомдон 1600 сомго чейин болгон. Жарандар тест тапшырбай эле Медикана плюс лабораториясынын башкы кеңсесинин кызматкери жаранга WhatsApp мессенджери аркылуу жарандардын паспортторунун көчүрмөлөрүн берип турган. Ушундай эле схема Базар Коргон районунун Базар Коргон шаарында да аныкталды. Лабораториянын жергиликтүү филиалынын медайымы ПЦР тесттерин жүргүзүп, ФНКЛ сом төлөм системасынын терминалдары аркылуу Медикана плюс компаниясынын башкы кеңсесине акча каражаттарын которгон. Британ ханышасы Элизабет II коронавирус жугузуп алганы тууралуу маалыматты Букингем сарайы ырастады. Анын кеңешчилеринин айтымында 95 жаштагы ханышада оорунун белгилери жеңил өтүүдө. Ошондуктан ал өзүнүн милдетин аткарууну уланта берет. Ханышанын ооруп жаткандыгы тууралуу маалыматтар бир нече күндөн бери таркап жаткан. Бирок Букингем сарайы расмий түрдө бышыктай элек болчу. Жакында эле ханзада Чарльз жана анын аялы Камиладан коронавирус табылган. Ханыша тун уулу менен 8 февралда жолуккан. Расмий маалыматка караганда Элизабет II коронавируска каршы вакцинанын 3 дозасы менен эмделген. Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон ханышага тез айыгып кетишин каалаган билдирүү жиберди. Москванын Пушкин аянтына Украинага каршы согушка каршылыгын билдирип пикетке чыккан бир нече укук коргоочуну полиция кармап кетти. Алардын арасында Лев Пономарев, Михаил Кригер жана Юрий Самодуров бар. Укук коргоочулар бомбадан көрө мектептер жана окуучулар Орусия Украинадан колуңду тарт, Украина менен согушка жок деген жазууларды көтөрүп турушту. Украинанын чыгышында өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган аймактардын жетекчилери соңку күндөрү Киев тараптан аткылоо күч алганын билдирип, Орусиянын Ростов аймагындагы тургундарды көчүрө башташты. Киев мындай дооматтарды четке кагып, Орусия Украина менен чек арага жакын аймакка 150 миңдей аскерин тартып, кол салууну көздөп жатканын билдирүүдө. Украинанын президенти Владимир Зеленский 20 февралда жасаган билдирүүсүндө баарын үн катпоо режимин күйгүзүп, кризисти тынч жол менен чечүү аракетин күчөтүүгө чакырды. Ал ошондой эле 3 тараптуу байланыштобунун жолугушуусун чукул өткөрүүгө чакырды. Ага Украина, Орусия жана Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму кирет. Зеленский ушул күндө Франциянын президенти Эммануэл Макрон менен телефондон сүйлөшкөн. Андан мурда Макрон орус лидери Владимир Путин менен телефондон баарлашкан. Алар эмне жөнүндө сүйлөшкөнү так айтылган жок. 19-20 февраль күндөрү Украинанын чыгышында Киевдин күчтөрү менен Москва колдогон жикчелдердин ортосунда ок атышуулар болгону кабарланууда. ЭКУнун байкоочу миссиясы ок атышпоо режимин бузган учурлар кескин көбөйгөнүн билдирди. Атышууда 2 украиналык аскер каза болгону расмий кабарланды. Кыргызстандык балбан Акжол Махмудов Данколов Никола Петров эл аралык турниринде 3-орунду ээледи. Махмудов чейрек финалда болгариялык Айкнат Саканянга 4-2 эсеби менен утулуп калган. Андан соң Кыргызстандын күрөш федерациясы Instagram баракчасы аркылуу бириккен күрөш уюмуна даттанган. Каршылыктын агрессивдүү жана жолсунсуз аракеттерине, ошондой эле калыстар комиссиясынын чечимине көңүл бурууну суранган. Кыргызстандык балбан кийин 3-орун үчүн венгриялык Золтан Ливай менен күрөшүп 4-2 эсеби менен жеңип алды.